Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабак 3 класстар үчүн. Мугалим Анарбекова Гүлүмкан Анарбековна. Сабакка даярбызбы балдар? Анда дептер китебибизди алып чыгып, бүгүнкү датаны дептерибизге жазабыз. 1 айынын 17-си. Класс иши. Тема улуттук баш кийимдер. Сүрөттө көрүп тургандай балдар, улуттук баш кийимдердин түрлөрү экиге бөлүнөт. Эркектердин улуттук баш кийими жана аялдардын улуттук баш кийимдери. Ак калпак жигит көркү, элечек эненин көркү, шөкүлө жеңенин көркү дейт балдар. Көрдүңөрбү? Кандай өзүнүн нарктуулугу бар баш кийимдер. Калпак. Калпак бул эркектердин улуттук баш кийими. Кыргыздын ар бир кыраан жигити ак калпак кийип чоңоюшат, балдар. Калпак бул жайкысын салкын болот. Кийизден жасалат калпак. Кыргыздын оюлары түшүрүлөт. Калпактын өзгөчөлүгү кыргыз улутун даңазалап турат. Ак калпагы кыргыздын, ак жүзүндөй нур кыздын, ак кар баскан тоолордо ак нурундай жылдыздын дейт. Калпакты балдар жаш өзгөчөлүгүнө жараша айырмаланып кийишкен илгери балдар. Тебетей. Тебетей баалуу башка кийимден башыбызга киели, алмаштырбай кирдетпей аталар кийген тебетей. Мынакей балдар, тебетейди кимдер кийиптир? Аталарыбыз кийет экен, Тебетей бул суусардан, түлкүнүн терисинен, кундуздан тигилет балдар. Тебетейди кышкысын суук мезгилде аталарыбыз кийет балдар. Элечек. Элечек бул аялдардын улуттук баш кийими. Балпа ишып энелер, суйка ишып жеңелер. Элечекти кийишсе перилерге теңелер дейт. Элечек бул кыздардын, апалардын, жеңелердин көркүн чыгарган баш кийим. Элечек бул ак кездемеден тигилет. Абдан узун ак кездемеден тигилет. Элечекти илгери апаларыбыз башынан түшүрбөй кийген. Бүгүнкү күндө андай эмес, балдар. Бүгүнкү күндө азыраак кийишет. Шөкүлө. Ак шөкүлө айчүрөк, аккуу болуп барыптыр, сызып учуп асмандан семетейге жагыптыр. Шөкүлөнү кыздар кийген балдар. Турмушка чыга турган кыз шөкүлө кийип анан узатылган. Шөкүлө парчадан жасалат балдар, көрдүңөрбү? Кандай гана сулуу кыздардын көркүнө көрк кошуп турат. Шөкүлө дагы аялдардын улуттук баш кийимине кирет балдар. Улуттук баш кийимдер. Кыскача текст окуп берейин. Кыргыздардын эң ыйык буюму баш кийим. Кыргыздар аларды абдан ардакташат. Жерге тепсегенде таштабайт, тепсендиге таштабайт. Аны тегеретип ойнобойт. Атасы баш кийимин баласына гана берет. Эч кимге белекке да бербейт. Адам отурган отургучка койбойт дейт. Көрдүңөрбү балдар? Баш кийимдин улуулугун. Силер дагы эч убакта баш кийимиңерди тебелендиге таштабагыла. Үйдөн жерде жаткан баш кийимди көрүп калсаңар, өйдө алып илип койгула. Бул кыргыздын нарк насили болуп саналат балдар. Баш кийимди эмне кылышкан экен? Эч кимге берген эмес экен. Атасы гана
баласына берет экен. Силер дагы баш кийимдерди эч кимге бербей өйдө коюп жүргүлө. Анда суроолорго жооп беребиз. Баш кийимге кандай мамиле кылуу керек экен? Азаматсыңар, баш кийимди ардактап өйдө коюшубуз керек экен. Баш кийимди эмне кылганга болбойт экен? Азаматсыңар, тегереткенге болбойт. Атасы баш кийимин кимге берет? Азаматсыңар, баласына. Баш кийим жөнүндө эмнени билесиңер? Баш кийим жөнүндө бүгүнкү текстте эмнени билдик балдар? Азаматсыңар, баш кийимди өйдө коюш керек экен, тепсендиге таштабаш керек экен, эч кимге белекке бербейт экен. Адам отурган отургучка койбош керек экен. Колубузга салып алып, тегеретпешибиз керек экен. Мынакей балдар, бүгүн бизде улуттук баш кийимдер жөнүндө силер билип алдыңар деген ойдомун. Анда эмесе балдар, үй тапшырма 3-көнүгү. 3-көнүгүдөгү сүйлөмдөрдү туура түзүп жазгыла. Маанисине карап, туура түзүп жазасыңар. Улуттук баш кийимдер жөнүндө эсиңерден чыгарбай сактап калгыла. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта туруңар.